Кытай тилини канча убакта үйрөнсө болот? Кытай тилини мен өзүм 5 жылда окуганмын. Бүгүнкү күнгө дейин окуп келемин. Тил деген бул кандай десем, биз эне тилибизди деле өмүр бою үйрөнөбүз. Бирок сиз кайсы убакта канча убакта эмес, аракетке жараша болот. Жана коюлган максат, коюлган сиздин планкаңызга жараша болот. Эмнеге десеңиз, кээ бирөөлөргө жөнөкөй күнүмдүк турмуштагы сүйлөшүү жетиштүү. А кээ бирөөлөргө ошол бизнес куруудагы ошол переговорлор, ошол сүйлөшүүлөргө ылайыкташтырылган. А кээ бирөөлөр болсо окууга тапшырыш же болбосо ар кандай. Ар бир тармактын өзүнүн тили жана сөздөрү болот. Ошон үчүн бул жерде ар кимдин өзүнө койгон максаты, пландары ар башка. Ошон үчүн аягында айта кетчүүсү, тил үйрөнүүдө эң башкысы бул туура метод жана талкпас эмгек. Ошон үчүн каналга катталып, туура ыкмаларды колдонуп, бир эле кытай тили эмес, башка тилдерди да чогуу үйрөнөлү. Ассаламу алейкум.